Мы начинаем наш праздник. Здравствуйте, ребята! Готовы сегодня веселиться? KG Group кайрымдуулук фонду 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Беловодскийдеги балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде тарбияланып жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген жеткинчектерге концерттик программа уюштуруп 60 балага оюнчуктарды тапшырды. Мындан сырткары өнөрпоздор, жомок каармандары жеткинчектердин көңүлүн көтөрүп, балдар менен биргеликте түрдүү оюндарды ойноп, ыр бийлерди тартуулашты. Подружимся. А ножками готовы? Балдар үйүндө тарбия алып жаткан 11 жаштагы байел келечекте куруучу болууну самайт. Өтүп жаткан майрамдык салтанат досторуна жана өзүнө кубаныч тартуулаганын белгилеп, тарбиячылары тууралуу буларга токтолду. Там какие-то фокусы показывали. Мыльные пузырьки и это. Потом мне сегодня подарили подарок. Нас нянечки воспитывают. Хорошо нас кормят. Хорошо относятся. KG Group кайрымдуулук фондунун директору Имамидин Ташев балдарга көңүл бөлүү жашоонун негизги мааниси экенин айтат. Бирөөгө колдоо көрсөтүп, ага кубаныч тартуулоо максатында жасалган ар бир иш бакытка бир кадам жакындатат дейт директор. Балдар күнүнө арналган салтка айланган биздин компания, биздин жамаат үчүн ушул иш-чараны белгилөө максатта келип отурабыз. Биз бул жерге буйрусам 3-жылдын жүзү болуп атат. Өздөрү да таанышып, бүтүн эле баягы балдарды караган нянькалардан бери таанып, кубаныч менен бир сыйра колдонуучу белектер өтө эле көп болот экен. Бирок биз ушул коллективинен, жамаатынан, ушул мекеменин башчысы баш болуп, жамаатынан сураганбыз, эмнеңер кем? Биз жөн эле баягы оюнчуктарды көтөрүп келе бербей, же болсо памперс сыяктуу нерселерди көтөрүп келе бербей, же тамак-аш, азык-түлүк продукцияларын көтөрүп келе бербей, балким силер каалаган ушул балдарга пайдалуу болчу нерселер балким бардыр деп сурап, 1-жылы шиферин жаап бергенбиз. Чатырына. 2-жылы мына өздөрү суранган тигүү машинкасы, 2-3 тигүү машинкасы сурашкан, ошо жакшы бир деңгээлде белек кылсаңар, ушуну биз балдарга баягы тамак жегендеги боркоктору тигебиз, кээ бир деңгээлде ич кийимдерди тигип турабыз, шешептерди тигебиз балдарга дегенди былтыр жылы ошондой баягы тигүү машинкасын берген болчук. Быйыл өздөрү сурап ошол кир жуугуч машинкасы менен анан балдарга баягы өздөрү дагы кээ бир деңгээлде майрам тартуулоо үчүн музыка шоу программа тартуулоо үчүн ушул магнитофон, музыкальный центр деп өздөрү сураганда ошону алып келип отурабыз. Иш-чаранын алкагында жеткинчектер үчүн майрамдык дастаркон даярдалып, таттуулар таратылды. Өспүрүмдөрдүн кубанычы өз үчүн чоң бакыт экенин айткан балдар үйүнүн директору Светлана Такырбашева мекемеге олуттуу колдоо көрсөтүп, колунан келген жардамын аябаган демөөрчүлөргө, анын ичинен KG Group кайрымдуулук фондуна жетекчиликтин атынан ыраазычылыгын билдирди. 2-3 күндөн бери эле балдардын эл аралык күнүнө жараша, коргоо күнүнө карата балдардын майрамы болуп атат. Кечөөндө көп коноктор келди эле, бүгүн дагы биздин эң жакын, жакшы көргөн, абдан олуттуу жардам берген KG курулуш компаниясынын коллективи өзүнүн жетекчиси президенти менен кошо, Имамидин Самимидинович Ташев менен кошо дагы келип балдарга эң сонун жаркын маанай тартылып жатат. Алар дагы эле баягыда кургол келген жок. Чоң стиральный машина, өзү суранган музыкальный колонкаларды, кой союшту тамакка даярдап жатышат, белек печкектерин, андан тышкары иштеген нянечкаларга да ушу балдарды карап багып жаткан нянькаларга дагы ар биринин өзүнөн пакет белектерин алып келип тапшырышат. Убактысын аябай ушу балдарыма көңүл бөлүп, ушулардын маанайын көтөрүп, жакшынакай майрам тартуулап берген үчүн
абдан чоң ыраазычылык келтирем. KG Group кайрымдуулук фонду балдар үйүнүн муктаждыктарын аз да болсо камсыз кылуу максатында бул жылы мекемеге кир жугуч машина жана маданий иш-чараларда пайдалануу үчүн музыкалык аппарат тапшырды. KG Group курулуш компаниясынын вице-президенти Аскер Мадденов балдар үчүн мээрим төгүп, алардын көңүлүн алуу эң чоң береке экенине токтолду. Быйыл ошо чоңураак стиральный машина балдардын кийимдерин жууганга, анан маданий кичинекей өзү ара майрамдарда куттуктоолу программаларын жасашат экен, ошого оборудование керек экен, ошо оборудованияды алып келдик. Жыл сайын өздөрүнүн иш-чара өздөрүнүн эмесинде муктаждыктардын кетиришип, өздөрүнөн эме майрам кылып турушат да. Дайыма ошо келип өзүбүздүн жүрөктөрдө жаңылап, өзүбүздүн сезимдерибизди жаңылап, ушуларды көрүп, биз кандай жаралдык, бизден башка кандай адамдар бар, муктаж адамдар бар экен, бир гана баары жакшы боло бербейт экен. Концерт тышына эң чоң белебиз биздин кучактоолорубуз, биздин башын сыйлагандарыбыз, биздин ошо келип алардан көңүл сурагандарыбыз, бетинен өп, колдорунан кармап, баштарынан сыйлап, эң чоң ошо көңүлүбүз да, эң мээрим тартылуу биздин эң чоң белебиз ошол деп ойлойм да. Балдар үйүнүн тарбиячысы Токтокадыр кызы Жаңыл 11 баланын тамагын берип, өз балдарынан кем калтырбай, жоопкерчилик менен мамиле кылат. Ал 8 жылдан бери балдар үйүндө иштеп, сүйлөй албаган балдар менен да тил табышып, жаң соо аркылуу алардын оюн түшүнүп калганын белгилейт. Концертке барып, жакшы эле болуп атышат, күлүп, мындай кубанышып. Биздики эми көбүнчө анча түшүнүшпөйт, мындай эмелерди жегенди эле жакшы көрүшөт да, берсе эметип калат. Кийим-сийимди анча билбейт да бакыштар. Кээ бирөө билет, эми жаң кийингенде сүйүнүп калат. Кээ бирөө ошондой немелерди эле жакшы көрөт, тамак жегенди эле. Кошумчалай кетсек, Беловодскийдеги балдар үйүндө 230 жеткинчек тарбияланат. Алар өлкө аймактарынан келген 4 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүмдөр. Айжамал Кудайбердиева, Асылбек Маннапов, Марал радиосу.